Üşte yolda dövecek baba. Токтогул районунда Өзгөрүш айыл өкмөтүнө караштуу Акжар айыл деп биздики ошондой болуп келет да. Анан ушул айтып аткан үнүбүз жогорку кеңештегилерге жетип, бир площадка куруп алса, мектебибиз деле 11 жылдык болгону менен бирок орындуктары ошого туура келбейт да. Биздин балдар деле эл катары болсо дейбиз, бирок биз болсо кеттик эми биз пенсионербиз азырчы. Эми хотя бы балдарыбыз, небелерибиз ушу бир жакшы нерседе ойносо. Мисалы үчүн корпусубузда жетишпейт экен. Неменин акыбалын өзүңөр көрдүңөр площадканы. Эми муну да мына дагы тостуруп коюптур, жакшы беринчи. Болбосо мурун бери деле ачык эле турчу. Анан эми площадкабыздын немесин көрүң, стойкаларын. Üçüncü saat günü miyak büt ulay bolçu. A 4-cü saat günü tüne tursa karja koyuptur da. An ertemen oynasok rezil kettim ya. Kim uttu? 7-ci klasslar 1-ci orunda aldık, biz 2-ci orunda aldık. Kança so'm uttuңар? 200 so'm uttuk. Азырда кар кетип калыптыр, кар кетелек болчу ал убакта. Мондай баткак болуп аткан. Эми бала деген площадка, спорт ар дайым керек экен. Баланын ден соолугу, өнүп өсүшүнө ушу мектебибиздин да түзүлүшү кемгерчиликтер көп. Мына площадкабыз боюнча мына жердин реакциясы бүтүп калган болуш керек эле. Ошоге чечим чыккан болуш керек эле. Мына таштарды түшүрүп, өз ушу айыл тургундары өзүбүздө мындай жардам берели деп ушу таш баш түшүрүп тигүү кылганбыз. Анан эми ошого да немеге каражат көп керек болот экен, колдон келбей атат. Анан балдарыбыздын ойногон площадкасы ушул. Балдардын машыгуусу үчүн, спорттук тыныгуулар үчүн жалгыз спорттук инвентарь ушул экен. Бул мектеп өзү 11 жылдык. 250-300 түтүнгө чамалап калган айылбыз. Балдарыбыз деле толук ушу экен эме кыла албайт, батышып сатышып. Бул мектеп негизи ушу мен деле 79-жылкымын, мындан да эски болчу. Андан мен 3 жыл окуп, кайра эски Акжарга окудум. Андан келип отуруп, ушул мектепте Кудайга шүгүр жаңыланып ушинтип 3 жылдык болчу да. Бул жашынакай болуп калгандагысы? Бул жашынакай болуп калгандагысы. Эми баткактагын жөнөтүүсүңө тартты. Антигилерге да сөгүш болот да, районунда эмнеге баткакка ойнотосуңар деген эмеси бар да. Сиз деле директор болгондо же району болгондо эмне үчүн баткакта антип ойноп атып тартып турдуңар?